Арыбасын аруу кыргызым, бар болуңуздар. Адамды адам урматтап сыйлайт экенсиң, жакшы жөрө жолдошту жыйнайт экенсиң. Ак дасторкон жайнатып, эч ким муну жегин деп кыйнайт экенсиң. Ошондо да бул дүйнөгө сыйбайт экенсиң. Бириңди бириң жер астына жашырып, ыйлайт экенсиң, деп жазган улуу акыныбыз Алыкул Осмонов. Мына бүгүнкү күндө дагы элибизге дагы бир суук кабар келди. Элмирбектин кандосу, жолдошу, үзөңгүлөш сапарлаш жүргөн акын Ажыматов Зайырбек дүйнөдөн кайтты. Кыргыз деп күйүп, кыргыз деп жанган эки жылдыз 40 күн өтпөй бул дүйнөдөн кош айтышты. Манаш жаңырыгы телерадио компаниясы акындардын жакындарына, үй бүлөсүнө, жөрө жолдош, урук тууганына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Аттың арман. Башка сөз айтууга жок дарман. Бирөөлөр ушинтип күйүп жанып, кыргызым деп күйүп, кыргызым деп өмүрүн сарп кылса, бирөөлөрүбүз кайдыгер карап, кыргыздын тагдырына, кыргыздын келечегине балта чапкан учурда жашап жатабыз. Кайдыгерлик, арман. Арман баарында бар. Агалбай чалчык арман жейт. Агын суу азмын арман дейт. Көкдеңиз көккө бууланып, кетпеске жок аргам дейт. Күн дагы күйүп, күйүт жейт. Түгөнөм бир күн күйүп дейт. Бир гана адам уулунун үмүтү өчпөйт, түңүлбөйт. Түңүлбөйт жана түгөнбөйт. Бул ырсаптары кыргыздын белгилүү фантаз жазуучусу акын Беганас Сартып агабызга тийиштүү. Арман, кайдыгерлик. Бүгүнкү күндө элибизди курчап алган сыңары. 2018 жылы элибизге чоң бир сүйүнчү кабарды айттык. Кыргыздын тарыхы тууралуу. Кыргыздын тарыхынын 7000 жыл чарпыганын айттык. Массалык маалымат каражаттары аркылуу. Элибизге сүйүнчүлөдүк. Элибиз кубансын, өзүнүн ким экенин таанысын. Качан, кайчы убакта пайда болуп, бүгүнкү күнгө чейин жашап келгенин айтты. Тарыхта не деген мамлекеттер, не деген улуттар жок болуп кетти. Күкүмү калды. Катуудан казаны, жумшактан гүлү калды. Ал эми кыргыз, кылым карткан кыргыз, мына бүгүн өзүбүздүн мекенибиз бар, жер суубуз бар, мамлекетибиз бар. Жашап келебиз. Ушулардын бардыгы биздин ата-бабалардын жасаган эмгектер эмеспи? Төккөн кандар эмеспи? Ачуу армандар эмеспи? Ачуу күйүттөр эмеспи? Ошонун жыйынтыгынан ошончо кылым картып бүгүн отурабыз жерде. Мына ошол 2018 жылы Кытайдын улуу санжырачысы Төлөк Төрөкан Аксакалдын Кыргыздын улуу санжырасы деген китеби кыргыз тилине жарык көрдү. Кыргыз тилине жарык көрүп, кыргызым деп күйгөн адамдардын баары чогулуп, Дасмияда 700дөй адам чогулуп, тагыраак айтканда 696
Эмне үчүн бул цифраны айтып атам? Бул цифранын дагы өзүнүн купуя сыры бар. Ошончо адам чогулуп, биринчи улуттук конгресс өттү. Отурган элдердин бардыгына ошол китептеги болгон окуялар жөнүндө кеп болду. Ошол жерде аруу кыргыз эли жер үстүндө жашап келгенден баштап не деген кыйынчылыктарды көрүп, не деген жер үстүндө жылыштары, миграциялардын бары айтылды. Ошол айтылган нерселердин бардыгы бүгүнкү күндө дүйнөлүк улуу окумуштуулар чогулуп Америкада адамдын аэроусунун, жанагы барыңыздар билген гаплогруппа R1A1 деген нерсенин өзүнүн илгертеден баштап бүгүнкүгө чейин жердин үстүндө кандай улуттар болгонун, кандай группалары болгонун, алар кандай жердин үстүндө миграция жасаганын айтып келип, ошол айтылган нерселер Улуу Санжыра китебинде бардыгы төп келип турганын айтылды. Бул жөнүндө өтө терең, маанилүү доклад окуган Кубанч Чороев деген мырза болду. Ал ошол Америкада ушул изилдөө боюнча кыргыздын өкүлү экен. Мына ошол жердеги жазылган ойлордун бардыгы кыргыздын тарыхы бүгүнкү элибизге жетиш керек. Бүгүнкү балдардын мектеп программасында, университеттерде дегеле жалпы кыргыздын тарыхы кайрадан жазылып чыгыш керек. Бирок ошого Улуттук илимдер академиясы эмнегедир эле кайдыгер көңүл кош. Ушул кабарды укканда ошол конгресске тарыхчылардын бардыгы жамы журту менен көчүп келеби деген ойлор болду. Себеби бул чоң ачылыш, бул өтө чоң жаңылык эле. Ооба, чоң жаңылык. Бирок келбеди. Бир гана Өскөн Осмонов деген тарыхчы агабыз келди да өзүнүн китеби жөнүндө мектеп окуучуларына китептерине киргизген жаңылыктар жөнүндө айтып, башка эч ким келбеди. Балким арабызда бир экөө отургандыр, бирок үн кошкон жок. Мына ушундай кыргыздын тарыхын бүгүнкү күндө Кытайдын улуу библиотекасында казактын окумуштуулары кыргыз деген сөздөрдүн бардыгын казак деп жазып, өзүнүн тарыхы кылып атканын Кытайдан келген Кытай окумуштуусу бизге айтып берди. Мына ушул телерадио компанияда. Силер эмне уктап атасыңар? Мынакей ушинтип жазып атышат деп айтып кетти. Эгерде биз ушундай нерсени башка мамлекеттер, кошуна мамлекеттер дегенимде ушундай жаңылык экен. Казактардын тарыхы 7000 жыл тарыхы бар экен. Же өзбек туугандардын ушундай 7000 жылдык тарыхы бар экен деп бирөөлөр жазса, азыр чилдирманын чалып, домбурасын каккылап, дойрасын ургулап, майрам кылып иймек. А биз унчукпайбыз. Бизге баары бир, кайдыгер. Не болсо ошо болсун, бүгүнкү күнүм өтүп атат, ошого ыраазымын. Кайдыгерлик качан калат? Арман. Аттың. Качан болсо арман. Жакында Насип мырзанын теле берүүсүн көрүп калдым. Улуттук академия, Илимдер академиясынын президенти Мурат Жуматаев менен жана улуу академик Жаныбек Шашеналиев аксакалдар менен жолугуп, ошолордон интервью алыптыр, көрдүм. Бир кездерде айтылган Улуттук Илимдер академиясы кереги барбы
бүгүнкү күндө жасаган иштери дегеле жокко тете. Илимдер академиясынын институттарын башка жогорку университеттерге өткөрүп бериш керек деген көп бир 4-5 жыл мурун ушундай сөздөр болгон. Албетте керек. Кыргыз илимдеринин флагманы болгон Илимдер академиясы керек. Сөзсүз керек. Барды жок кылыш өтө эле оңой. Ошончо түптөлгөн бир кезде Советтер Союзунун филиалы болуп баштап, анан өз алдынча академия болгондон кийин, Илимдер академиясы болгондон кийин, муну кармап, муну коргоп алыш керек. Албетте буга мамлекеттин өзүнүн көңүл буруусу өтө зарыл. Бирок аксакал академигибиз Жаныбек Шаршаналиев айткандай, бүгүнкү күндө академиктердин саны бар сапаты жок кандидаттардын көбөйүп кеткени жөнүндө айтат. Мен эмес, ошол аксакал академик агабыз күйүп бышып айтат бул жөнүндө. Бүгүнкү күндө акыркы 20 жылдын ичинде 1000ге жакын доктор наук болуптур. 4000ге жакын кандидат науктар болуптур. Ал эми Советтер Союзу убагында бир жылда 3-4 ашып кетсе 2 доктор чыгып, 3-4 кандидат чыкчу экен. Бул жөнүндө дал киши айтып отурат. Илимдер академиясы эң негизги милдети катары, өзүнүн кызматы катары жаңылык алып чыгыш керек. Жаңы ачылышты элге тартуулаш керек. Элге тартуулагандан сырткары аларды элге, илимге, билимге, тарыхка кошуп элге сиңириш керек. Мына ушул бирден бир чоң милдети, кызматы Улуттук Илимдер академиясынын. Бирок, дагы бир жолу бирок. Мына ушундай Төлөк Төрехан аксакалдын жазып келген Кыргыздын улуу санжырасын, чоң ачылышын алдыларына даяр алып келсек, Улуттук Илимдер академиясынын тарых бөлүмү башчысы Аблабек Асанканов деген мырза дегеле каршы чыгып туруп алды. Конгресс өткөндөн кийин бир убакыт өткөрүп Темирбек Токтогазиев мырза Мурат Жуматаев менен сүйлөшүп, бул жөнүндө кеңешели, тегерек стол кылалы, бул элибизге керек десе, президент макул болду. Биз бардык. Дастан Сарыгулов агабыз, Темирбек Токтогазиев, Ажыбек Ыбышев жана мен. Биз бардык төртөөбүз Улуттук Илимдер академиясынын тарыхчыларынын бардыгы чогулуптур, жана башкалары да чогулуптур. Ушул жөнүндө тегерек стол кылып сүйлөштүк. Айтылган сөздөрдүн бардыгы белгилүү орустун окумуштуулары Киселев, Абрамзон, Берштам, Чайковский, Абрамзон дегеле мен деген окумуштуулардын, Гумилев, мен деген окумуштууларынын айткандарынын бардыгы Төлөк Төрехан аксакалдын жазган улуу санжырада ал жерде дагы төп келип турганын жокко чыгарды. Асанканов мырза жок, бул бир абышканын жазганы. Бул миф, бул легенда. Муну биздин тарыхыбызга киргизсек, башкалары күлөт деп катуу кайын-кайын айтышканга чейин бардык. Ал жөнүндө айтып кереги жок. Жыйынтыгында балким дагы чогулуп бир дагы отурарбыз, сүйлөшөрбүз деген нерсе менен кичине бир аз урушуп талашып, ошол боюнча тарап кеттик. Мына ушундай кайдыгерлик. Кайдыгерлик баарыбыздын мойнубузга минип алды.
утурумдук жашоону пир тутуп, улуулукту унутуп калды кыргыздар. Ар биринин өзүнүн кызыкчылыгы бар. Жеке кызыкчылыгы бар. Материалдык кызыкчылыгы бар. Өздөн чыккан өрт жаман, өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман. Иштен чыккан ири жылаан. Бу илгерки Манас атабыздын доорундагы Агуке көбөш деп айтабыз. Каймана ушинтип лакап болуп калды. Бирок бүгүнкү күндө ошол Агуке көбөштөр баягы эски доордогудай кылычын алып чыгып бетме-бет чыгуу деген жок болуптур. Агуке көбөштөрдүн бардыгы ширманын артында, көшөгөнүн артында, ар бирөөнүн жибин артынан тарткылап, өзүнүн буйруктарын кылып атат. Кыргызга. Ошону аткарып аткан кайра эле кыргыздар. Баарыбыз билебиз, бүгүнкү күндө кыргыз эли өзүнүн улуулугун таба албай, тагыраак айтканда бар улуулугун, бар идеологиясын чанып батыштын мыйзамдары менен жашап келебиз. Кыргыз ар убак, ар дайым ааламдын мыйзамы менен жашап келген. Табияттын мыйзамы менен жашап келген. Ошонун бардыгын унутканыбыз үчүн кыргыздар бүгүн кыйналып турабыз. Бүгүнкү күндө бир эле Кудай бар. Ал Кудай акча болуп калды. Акчага сыйынабыз. Акча баарын жасап берет. Акча баарын өстүрөт, бийиктетет. Мунун бардыгы утурумдук. Устун болуп дүйнөгө өлбөй жүргөн кимдер бар, өлгөндөргө жер чукуп көмбөй жүргөн кимдер бар дейт. 17-жылы Тарых музейинде жаткан сөөк, мындайча айтканда мумия. Мына ошону жерге бериш керек экенин кыргыздын көкүрөктүү адамдары, касиеттүү адамдары айтып чыгышкан. Бул 10 жылдан бери айтылып келаткан нерсе болчу. 10 жылдан бери качан эле кыргыз сөөктү кордочу эле? Ушуну тарых деп ачык асмандын астында бир сөөктү кармап отуруу кыргызга керекпи? Арбак деген бар экенин, арбактын өзүнүн мыйзамы күчтүү экенин кыргыз билип келген. Дагы бир жолу айтам, кыргыз эч качан сөөктү кордоп келген эмес. Кыргыздын сөөгүн душмандар кордогонго аракет кылган. Себеби сөөктө өтө чоң сырлар бар экенин айтылып келген. Бул чындык, бул илимий түрдө дагы далилденди. Мына ошол мумияны көмөрдө дагы кандай ызы чуу болду. Мумиянын артынан эң сонун иштеп турган, кыргыз маданияты үчүн зор салым кошкон Залкар Обончу, маданият министри Түгөлбай Казаковду дагы ошонун шылтоосу менен мурдагы президентибиз Алмазбек Атамбаев жумуштан кууп чыкты. Бул жөнүндө айтканымдын себеби Улуттук илимдер академиясынын археология бөлүмү Ташбаева эже баштаган болуш керек ошол бөлүмдө. Мына ошолор мумия жөнүндө ушунчалык жан талашып көмбөш керек экенин президенттин кулагына куя берди. А бирок бүгүнкү күндө изилдей турган эң сонун жайлар бар экенин. Маселен, Кочкордогу Кумдөбө айылында мурдагы Суяп шаары болгонун бүгүнкү күндө далилденсе дагы Улуттук илимдер академиясынын археология бөлүмү буга дагы көңүл кош, кайдыгер. Бирок ошол Кумдөбө айылында Кайрыбек деген аксакал, бул өзү тек гана киномеханик өзүнчө. Бир кездерде мурап болуп иштептир. Мурап болуп иштеп,
Анан баягы сууну жайганда талаада суу аягына жетпейт. Бир жерге барып турат дагы, бир 2 күндөн кийин гана суу ары айдың жерлерге акканын байкады. Бул эмнеден болуп кетти экен деп. Кийин ошол жерлерде тракторлор айдаганда карапалардын чыкканы, кандайдыр эски буюмдардын чыкканын изилдеп отуруп, ошол жөнөкөй эле кыргыз деп күйгөн Кайрбек аксакал ошол жерлерди казып баштайт. Мына бүгүнкү күндө ошол казып аткан жерлерден 6 метр тереңдикте шаардын бөлүктөрү чыга баштады. Мен дагы өзүм барып катышып көрдүм. Көргөн киши катары айтайын. Мен айтып аткан нерселердин бардыгына өзүм катышкан нерселерди гана айта алам. Боёгун эмес, болгонун айтайын, жомогун эмес, жолдорун айтайын. Кадимкидей 5-6 метр тереңдикте чоң үйдүн аркасы турат. Бышкан кирпичтерден. Бышкан кирпич деп айтсак, ал кирпичтердин ушунчалык сапаты бекем экен. Аны алып, өйдөдөн алып жерге чапканда бир эч нерсе болгон жок. Кайрбек аксакал айтат, муну 4-5 күн арка сууга да салып койдук, эмне болуп кетер экен деп. Эч нерсе болгон жок. Барынан кызыгы ошол жерде. Мына бул түштөгү, көк түштөгү. Мына түстөн кичине ачыгыраак 30-40 сантиметрдеги кафел табылды. Мына ошол кафелдин бышыктыгын айтпаңыздар. Не деген цивилизация жатат жердин астында. Мына ошол нерселерде бирөөлөр жардам берип атабы? Кандай кылып атасыз десем, Кытайлар буга абдан кызыгып атат дейт. Өтө кызыгып атат, бирок мен Кытайларга уруксаат бергеним жок дейт. Бере элекмин. Улуттук илимдер академиясы эмне болуп атат десем, Улуттук илимдер академиясынын археология бөлүмү 5-6 студентти жөнөтүп, бир аз казымыш болуп, ошо бойдон токтоп калды. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал киши ошол жерде тапкан мындайча айтканда артефакттардын бардыгын өзүнүн үйүндө, короосундагы бир чоң үй бар экен, ошол жерге музей кылып коюптур. Кадимкидей эле музей. Илгерки шамчырактар, балдардын оюнчугу, карапалар. Мына жакында эле ошол Кумдөбөдөн дагы бир Кумдөбөлүк аксакал байыркы бир кылычты таап алганын интернеттен көрсөңүздөр керек. Ушул нерселерди айткым келди. Калыстыкты айта албасаң, калкаралап басканын курусун дейт кыргыз. Мына ошол калыс сөздү айтып атам. Улуттук илимдер академиясы башка чөйрөсүндөгү экономиканы, агро боюнча, химия, физика жана техникалар боюнча мен алар жөнүндө эчтеке айта албайм. Айткым да келбейт. Ал эми тарых болсо, мен үчүн өтө жакын нерсе. Мен ошол жөнүндө айтып атам. Тарых, маданият, жаңы ачылыштар бул үчүн күйсө болот. Бул үчүн эмгек кылса, бул өтө зор нерсе деп түшүнөм. Дагы бир ачылыш. Бул ачылышка дагы мен өзүм күбө болгом. Ал математика тармагында. Мен өзүм математикадан чындыгында алысмын. Көп нерселерин түшүнбөйм ал баланын. Бул нерсе мен Москвада жүргөндө болгон окуя. Москвадан Алымбек Момбеков деген кыргыздын эр азаматы. Бул жөнүндө КТРден дагы Түгөлбай Казаков аксакал бир 2 жыл мурун интервью алган. Мына ошол баланын ачылышын Москвадан көрүп калдым. Ал жерден окумуштуулары Сергей
Пушкин деген академик, чоң отуруп калдык, бир 10 кишидей болдук. Ошол киши мага мынтип айтат: "Как вас зовут?" дейт. "Акылбек" десем. "Акылбек, вы берегите этого молодого человека. Это достояние вашего народа", деп айтты. Макул, хорошо дедим, макул дедим. Анан ошол кишинин, Алымбек Момбековдун ачылыштарынын бардыгын НЛО деп коебуз. Ошолордун чечмелешинчи жазылат да. Бүгүнкү күндө анын жазган математикалык жөндөмдөрүн, чечилиштерин, ачылыштарын барын академиктер, Россиядагы академиктер баш катырып отурган кез. Ал эми жанагы кубик, рубиктин 4-5 түрүн жасады. Жалаң математикалык сандар менен. Кубик, рубикти 1 мүнөт, 5 мүнөт, 10 мүнөттө чечсе, Алымбек Момбековдун кубиктерин 1,5 саат, 2 саатка чейин абдан зирек балдар, таланттуулар чече албай атат. Бул эмнени түшүндүрөт? Кыргыздын эли, кыргыздын уул азаматтары дегеле кыргыз эли таланттардан, залкарлардан эч убак уучу кур эмес болуп келгенин далилдейт. Мына ошол жигит Улуттук илимдер академиясына барыптыр. Барса, кыскасын айтканда, эч нерсесин аларда түшүнбөгөн чыгар. Башымды оорутпа дегенге чейин барыптыр. Ооба, түшүнбөгөн нерселер көп. Бирок, ошону жөлөп таяп, ошонун артынан изилдеп, кандайдыр бир жыйынтыкка келүү үчүн жок дегенде моралдык жактан колдоо көрсөтүү милдети сыяктуу ар бир адамдын. Аттың арман, аттың арман. Баягы эле кайдыгерликке. Дагы бир сөз. 12-нчи жылы кайра эле бир Москвадан келип калдым. Москвадан келип, эмне жаңылык болуп атат деп досторго чалсам, Бүбү Мариям Муса кызынын Айкөл Манас китеби жөнүндө бүгүн чоң талкуу болуп атат. Мурдагы театралдар союзунун имаратында, Жиринка көчөсүндө деп. Кубанганыман бардым. Эл аябай көп экен. Топтолушуп баргыча эле ызы-чуу болуп калышыптыр. Ал жерге келген ошол китепти колдогондор жана китепке каршы чыккандар. Каршы чыккандар булар Улуттук университеттин Манас изилдөө бөлүмүнүн аксакалдары, көксакалдары, кандидаттары, докторлору келиптир. Түшүнбөдүм, элдер ызы-чуу. Ошол Манас изилдөөчүлөрдүн өзлөр сөз алып, ордуларынан обдулуп сүйлөп атса бияктан, ооба, туура жоготуш керек деген дагы бир адамдар кыйкыргызуучу. Бул атайын уюштурулган экендей сезилди башында. Анан дагы сүйлөп атышта, бул деген кыргызга кереги жок нерсе деген артымда бирөө дагы бирөө кыйкырды. Баягы айткан Абыке Көбөчтүн бүгүнкү күндөгү чоролору дедим. Ошо чоролордун тегиндериби деп ойлодум. Ойлогонум туура экен. Бирөө артымдан кулагымдын түбүнө катуу кыйкырды эле. Мен дагы кызуугандуулук кылып, баш жагыңды деп жибердим. Элдин баары мени карап калышты. Уруксаат сурадым, мүмкүн бекен мен дагы бир ооз сөзүмдү айтайын десем сөз беришти. Бул жыйынга ушундай таланттуу окумуштуулар келиптирсиздер. 20 жыл, 25 жыл Манасты изилдеп келип, Манастына изилдеп келип кандидат наук болуп турсуңар, доктор болупсуңар, профессор болупсуңар, аларга дегеле сөз жок. Баракелде. Бирок 25 жыл Манасты изилдеп, Манастын айкөлдүгү, Манастын жигитчилдиги эгерде көкүрөгүңөргө сиңбесе,
Азыр болсо ордуңардан туруп, обдулуп, эжеге атырыласыңар. Эрүүлгө эми чыкчуудай болуп, эмчегин жара чапчуудай болуп. Аттиң дедим. Ошол окуган, ошого короткон, ошого көз майыңарды түгөткөн 25 жылыңар. Эже, капа болбоңуз дедим. Сынчылар бул дүйнөдө көп. Бирок бир дагы сынчыга эже эстелик тургузулган эмес дедим. Ал эми сиз эже ушул китебиңиз менен өзүңүзгө эстелик тургузуп койдуңуз дедим. Ыймандай сырым, ичим күйдү, анан айттым ачыгын. Андан аз убакыт өтпөй, Алмазбек Атамбаев мурдагы президенттин буйругу менен ушул китепти экстремисттик адабият деген шылтоо менен жаап салышты. Элге чыгарбасын деп. Ар бир адамдын эки эле кулагы бар. Эки кулагына экөө барып куйса эле, же аны окубагандан кийин, же андан түшүнүгү алыс болгондон кийин, ооба булардыкы туура экен деп, ошондой өкүм чыгарып койду. Бирок өткөн адамдардын кемчиликтерин, каталарын жоюу кийинкилердин милдети деп түшүнөм. Ушул жерде биздин азыркы президентибизге кайрылуу туура деп ойлоп турам. Урматтуу Сооронбай Шарипович, убагында Алмазбек Атамбаев мурдагы президент кетирген кемчилиги, каталыгы бирден бир ушул деп түшүнөм. Аны оңдоп, акыйкат чечим чыгарат деп ишенем. Урматтуу телекөрүүчү, Алмазбек Атамбаев Шаршенович бүгүн камакта отурат. Эмне үчүн камакта отурат? Баары айтышат. Тигини жеген, муну ичип кеткен, тигини журуп кеткен. Аттең эгер ичкендердин баардыгы камакта отурса, бүгүн түрмөдө урун калбай калат эле да. Баары эле басып жүрөт го. Буту менен басып, мурду менен тынып, кайсы жерлерде Кыргызстандын өзүндө басып жүрөт го чиркин. Жок, аны үчүн эмес. Анын кетирген элдин астында, жараткандын астында кетирген эң чоң эки каталыгы ошон үчүн камакта отурат. Анын биринчи каталыгы Айкөл Манас китебин токтотуп, аны элге жарыялоону тыюу салганында. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол 60 жылдан бери ачык асмандын астында жаткан сөөктү көмдүрбөөгө аракет кылып, ага каршы чыккан министрибиз Түгөлбай Казаковду жумушта алган эки чоң күнөө үчүн. Арбактар жөн койбойт. Биз баарыбыз билебиз Манас атанын арбагы бар экенин. Ошол Манас атанын арбагы келип, манасчыларга түнү менен кылычын берип, камчысын берип, 40 чоросу менен келип, Бакай атабыз келип, аксакалын жайкалтып, ошондон кийин биздин манасчылар чыгып атпайбы? Демек, алар барбы? Бар. Арбак бар. Мына ошол эки арбактын сөөгүн кыйнаган үчүн камакта отурат. Бул менин өзүмдүн жеке түшүнгөн, ойлонгон, билген маалыматым. Урматтуу телекөрүүчү, мына ушундай ойлорду сиздер менен бөлүшкүм келди. Ишеничтин, үмүттүн байрагын бийик көтөрүп жашоо керек. Түндүн эң караңгы жери
таң атаарда деп айтылат. Эртең сөзсүз кыргыз үчүн жапжарык күн чыгат. Арыбасын аруу кыргызым, бар болуңуздар.